Ырымдашып жанып өчүп чырактар, ал эсимде бирге жүргөн убактар. Жүрөктөрдөн кагышканын тең шачун. Рыспай Абдыкадыров кыргыз музыка дүйнөсүндө жаңы ачылыш жасаган оончулардын бири. Музыка таануучулар анын оонундагы ыргактарды айтып бүтпөй келишет. Болот Токтобаев Рыспай Абдыкадыровдун кичүү окуучуларынын бири. Анын жанында жүрүп, ырдай турчу жерлерге чогуу барып, концерттерге бирге чыгып жүргөн шакирти. Рыспай Абдыкадыров менен алгач таанышканын төмөнгүчө баяндайт. Рыспай аке, салам алейкум. Мынау сиздин эниңиз болот, бул ушул айкаладан, ушул айылдан. Анан менин окуучум болот. Тааныштырып, ана бир ырлар чыгарып жүрөт, ошону уктурайын деп келдим эле. Десе, Мамат, Остонкуттун аты Мамат Ибраим да. Мамат, сага жагабы деди, жагат десе. Жандык Байлабанович мага деле жагат. Ана мен жаш балам кыздай ошол болуп, кызжат болуп калдым эле. Анан Мамат аке айтты, жок, бул баланы угушуңуз керек деди. Бул баланы угушуңуз керек. Буну Жөнөкбай болгон болбойт. Угуп туруп анан жакшы анан жак деп айттыңыз деди. Макулымды академиядан алчы деди. Академиядан алып, анан Рыспай акенин академиядан алып. Макул деп Рыспай акенин академиядан туруптур. Мен анда жаш баламын, ары чоң академиядан алып көтөрүп алып анан ошол учурда жаңы эле чыгарган элем Чоробек Мамунханов деген жаш акындын Коштошуу деген ырына сөз чыгарган элем, ошону ырдап бердим. Ырдап берсем да тике турганым тип колумда болуп. Бир мынада бүт күнү бир туруп деп келип кучаттап келип мени мына мен чыныгы оончуну таптым, мен чыныгы оончу таптым. Дагы бир чыныгы оончу жаралыптыр деп сүйүнүп, Давлет жеңе келип кучаттап берип, аяктан келип абдан бир кубанычтуу бир ушундай жагдай болгон да. Анын жакындан билип тааныган ар бир адам Рыспай Абдыкадыровдун бала кыял мүнөзүн, кичипейилдигин, тазалыгын сөзсүз айтат. Болот агайда Абдыкадыров менен чогуу кызыктуу окуялар көп эле болгонун айтат. Bir gün bir okuyasını айтып берейин. Bir достор менен отуруп биз жаштар чогуу окуган балдар, кыздар отурган туулган күндө жатаканада отуруп, анан бир күн эле сен Рыспай акең менен жакшы тааныш болуп антип калды. Ошол залкар киши биз деле барып отуруп койсок болбойбу? Болот эле. Бирок качан десең, жок азыр дейт. Түнкү саат 2 же 3 Анан биз жаштыкта улам кой десем болушпайт. Ар жолу чал дейт. Анан бар деп туруп чалдым. Үйүн телефон берген эле мага. Рыспай аке улуу залкар киши, бир улуулук кылып калар, же бир жакшына жооп берип койсо керек. Мен азыр баары кабыл албайт. Деген ой менен чалдым түнкү саат 2-3. Чалсам, бир аз звонок кыйла чейин телефон үнү кетти, анан алды. Ким бул? Рыспай аке, сизден абдан чоң кечирим сурайм. Болот деген энеңизмин мен. Ушундай досторум болбой тааныштыр барабыз деп атышат. Ушу түн жарымдабы? Ушинтип атышат. Мен ушу сизди макул болбосо керек, бирок бир оз айтайын деп атам. Айт деген ушуну айтып калдым мен көпчүлүгү десем. Ай ата, кызык кишикесиңер го, түнкү саат 3-тө да таанышам деп келебит. Деп туруп бир маал эмне дер экен десем, макул анда келе берле десе болобу? Анан түнкү саат 3-тө анан кийин баягы жаштыкта аябай мен ушу кийин ал кишиден бир сөз уктум. Анан балдар ошентип барбай коюшту. Кайра барбай коюшуп, аяк жаат болуп мен. Анан кийин 2-3 күндөн өзүм атайын анан бардым иштеген жерине. Улуу устаттын ырларын ырдаган ар бир адам өзгөчө эргүү алып кыялларга батып ырдайт. Болот Токтобаев да 100 жылда бир жаралуучу улуу залкарлардын ырларын сыймыктануу менен ырдаганын баса белгилейт. Биз жолуктук, билбем качан үмүтүм, билеп алдым, жүрөк эркен сен бүтүн, жолуккандан бир жол эмес тагдырган бир рахмат. Bizdi
кошкон ошол бейпит Рыспай Абдыкадыровдун окуучусу катары сиз кандай сүрөттө берер элеңиз? Кыргыз үчүн Рыспай Абдыкадыров ким болду? Мен ошо окуучу катары ошо ырларынан бир руханий азык алып, же болбосо ошо ырлар жөнүндө угуп, ырдап, жан дүйнөм менен ушундай сезип жүрүп, ушундай бир ой келет да магачы. Рыспай аке, Рыспай Абдыкадыров эгер уга билсе, түшүнө билсе, ушундай бир чыныгы жашоодогу дили кирдебеген, тазалыктын, чындыктын, сулуулуктун үлгүсү деп айтар элем да мен өзүмдүн жеке пикиримде. Белгилей кетсек, Болот Токтубаев 30дан ашык ырларга обон чыгарган обончу композитор. Рыспайдай улуу залкарлардын жолун улап, аккордеонун колунан түшүрбөй өзгөчө ырларды жаратып келет. Ошондогу сулуулук эйдү. Айпир Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ Таңманай программасы. Мен жер шарын бүт айланып жүргөн